Акыркы мезгилде кызмат өтө маалында милицияга кол салган учурлар арбыды. Өткөн аптада эле опер кызматкер Бакай Сыдыгалиев кылмышкерди кармоо учурунда анын огунан каза болду. 31 неме алса сыйлыгы бар экен. Бир даже эскертүү албаптыр. Ал бала тирүү болсо канча деген жакшы нерселерди жасамак мамлекетибиз үчүн. Кээ бир камкорлор бул коомчулукка деле кереги жок да. Мына мисалы эле ошол саяптын эмнеге коомчулукка эмне жакшы нерсени алып келип бере алат? Алар жок да, алар өкөтөн өлтүрүлгөн. Мына ушундай кырдаалды эске алганда куралдуу кылмышкерге ок чыгаруу буйругу туура өңдөнөт. Буга чейин Боом капчык айынан балыкчы шаарынын милициясына атып кетишкен. Милиция алардын изин суутпай токтогулдан кармаган. Бирок алар куралдуу каршылык көрсөткөндүктөн оперлер каршы ок чыгарып, өлтүрүүдөн башка аргасы болгон эмес. Рафик Мамбеталиев ошол токтогулдан милицияны өлтүргөндөрдү кармоо операциясын жетектеген. 21 жылдан бери далай кылмышкерлерди кылтакка илгенге катышкан опер азыр жетекчилик кызматта болгонуна карабай, кечээ эле ушундай операцияны жетектеп келди. Анда эч ким окко учкан жок. Кылмышкердин эң биринчи оюн, анын баскан турган кийинки ой максатын биз билбейбиз да. Мыйзам чегинде биз эскертүү берип, анан текшерүүгө алышыбыз керек. Кылмышкер ал эскертпейт, ал ошол моментте эле биздин кызматкерди атып салып атат да. Ички иштер министрлиги тууралуу мыйзамда деле каршылык көрсөткөн кылмышкерди атуу боюнча тактаасын жазылган. Эгер кылмышкер куралдуу каршылык көрсөтүп ок чыгарса, аларды атууга мыйзам жол берет. Бирок милиция кызматкерлери гумандуулук кылып, көп учурда мындай ыкманы колдоно бербейт. Мына менин өзүмдүн жумушумда мына 5-чи кызматкер каза болуп атат. Курал колдонуп адам өмүрүн кыйган кылмышкер айвирин да жоготот деген Мелис Турганбаев. Мыйзам боюнча милиция элдин ошол эле учурда өзүнүн дагы коопсуздугун коргошу керек деген ойдо. Жөн жүргөн жөнөкөй адамдарга курал көтөрбөйбүз да. Биз эч качан көтөрбөйбүз ага. Мына эгерде куралчан жанагындай камкорлор көп да азыр. Мына кишилерди өлтүрүп атышат, тоноп атышат, курал көтөрүп милицияга багы кол салып атышат. Буларды эмне кылышыбыз керек? Буларды атышыбыз керек. Милицияга кол салгандар изин жашырып таптырбай кеткени да жашыруун эмес. Маалыматтарга караганда апрель окуясында элдин колуна өтүп кеткен куралдардын 20% ашыгы гана кайра кайтарылган. Калганын алып келип беришкен эмес. Кимдерде экени да белгисиз. Гүлнара Касымбекова, Алмаз Кариев, Коомдук 1 канал.